Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Качып кетерге эшик таппай чуркашып, Москвада мигранттарга массалык рейд башталды. Орусиянын борбору Москва шаарындагы Теплый стан Кичи районунда мигранттарга массалык рейд башталды. Бул туурасында 14 январда күбөлөр билдирип, видео менен бөлүштү. Алардын айтымында аталган аймактагы базарда рейд жүргөн. Күч түзүмдөрү аталган жайды курчоого алган. Андыктан ичинде иштеген мигранттар кайда качаарын билбей, ары бери чуркап жүргөнүн байкоого болот. Ошондой эле мыйзамсыз жүргөн мигранттарды алып кетүү үчүн ондогон автобустар келгенин көрө алабыз. Айта кетсек, буга чейин Орусия 2025 жылдын январ айынан баштап мыйзамсыз миграцияга байланыштуу рейдтер күчөтүлө тургандыгын байма-бай айтып келген. Москвада жеңиш күнүн отурлай өтүүчү парадка канча өлкө катыша тургандыгы маалым болду. 9 майда Москвада өтүүчү жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадка катышуу үчүн достук мамиледеги 19 мамлекеттин аскер кызматкерлери чакырылган. Бул туурасында Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусов билдиргенин орус басылмалары жазышты. Маалымдалгандай, алардын 10 катышууну ырасташкан. Ошондой эле Белоусов чакырылгандардын ичинен мурунку союздаш 7 өлкө парадка катышууну ырасташкан. Лос-Анджелесте өрттөн коргонуу үчүн кызгыл түстөгү дарылар чачылууда. 10 күндөн бери АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анджелестеги өрт токтой элек. Мындан улам жергиликтүү бийлик өрт тутануу коркунучу бар аймактарга кызгыл дарыларды себип баштады. Чет элдик басылмалардын маалыматына ылайык, учурда Лос-Анджелес шаары кызгыл түскө боелду. Аталган дары коркунуч туудурган аймактардын баарына, турак үйлөргө, унааларга, жолдорго тигучак менен себилүүдө. Өрттөн коргонуу үчүн себилип жаткан фос чек каражаты АКШда 1963 жылдан бери колдонулуп келет. Бирок аталган каражатты чыгарган ишкана аны буюмдардан мүмкүн болушунча эртерээк жууп салууну сунуштайт. Себеби ал канчалык көп убакыт кармалса, аны кетирүү ошончолук оорлошот. Муну катар аталган дары бир нече күндөн кийин күндүн таасиринен улам өзүнүн өңүн жоготуп, боз түскө айланат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Коррупционерлерден мамлекетке акыркы 4 жылда 170 миллиард сомго жакын каражат костурулду. 2020 жылдын октябрынан азыркы учурга чейинки аралыкта тарыхта биринчи жолу мамлекетке 168 миллиард 287 миллион сом өлчөмүндөгү ири зыяндын орду толтурулду. Бул туурасында бүгүн 16 январда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев билим берүү тармагындагы кызматкерлер менен болгон жолугушуусунда маалым болгон. Анын айтымында 1174 объект мамлекеттин менчигине кайтарылды. Алардын ичинде жер аянттары, бала бакчалар, пансионаттар, стадиондор, заводдор жана башка ушул сыяктуу имараттар бар. Ал эми бул коррупциялык иштин алкагында 1373 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылганы кошумчаланган. Эскерте кетсек, коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, 1 январдан баштап күчүнө кирген. Президент ал мыйзамга 31 декабрда кол койсо. Жогорку кеңеш тарабынан 2024 жылдын 25 декабрында кабыл алган. Чүйдөн Беловодск айылында 19 жаштагы келин жолдошун өлтүрүүгө шектелип кармалды.
Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, 16 январда саат 1:15 Белоутская айылындагы Ленин көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде үй бүлөлүк жаңжал болуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бул фактынын негизинде ыкча миликтөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Анын жүрүшүндө 1996-2005 жылы туулган кыз менен жарандык никеде болгону аныкталган. Жубайлар ошол эле күнү кечинде спирт ичимдигин ичкен. Андан кийин экөө уруша кетип, жубайы бычак менен күйөөсүнүн жүрөк тушуна сайып жиберген. Жыйынтыгында жолдошу ошол жерде каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү келин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Милиция учурда тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол кармалганга чейин акыркы 10 мүнөтүн Тори аттуу ити менен өткөргөн. Бул тууралуу ТАСС агенттиги Корея басылмаларына таянып жазды. Басылмаларга муну бийликтеги жарандык күч партиясынын депутаттары айтып беришкен. 15 январда Йол камакка алынган. Белек кетсек 3 декабрда Түштүк Кореянын президенти өлкөдө аскердик абал жарыялагандан кийин Сеулда башаламандык башталган. Көп өтпөй депутаттар аскердик абалды алып салууга добуш беришкен. Буга улай оппозиция парламентке президентке импичмент жарыялоо долбоорун алып кирген. Бирок көпчүлүктү түзгөн бийликтин партиясынын мүчөлөрү байкот жарыялап 105 депутат жыйындан чыгып кеткен. Ошентип Йол биринчи импичмент маселесинен кутулган болчу. Көп өтпөй Түштүк Кореянын юстиция министрлиги президенттин өлкөдөн чыгуусуна тыюу салган. Болуп өткөн окуядан кийин депутаттар Юн Сок Йолдун аскердик абалды жарыялоосуна байланыштуу айыптарды иликтөө үчүн атайын прокурорду талап кылган мыйзам долбоорун кабыл алган. Буга улай парламент өлкө башчысына импичмент жарыялоо маселесин кайра карап жактырган. Мындан улам Йол 2 жолу суракка чакыртылып, ал баруудан баш тартканы маалым. Йол суракка келбей койгонуна байланыштуу коррупцияга каршы тергөө башкармалыгынын башчысы президентти камоого ордер чыгаруу үчүн арыз менен кайрылууну караштырып жатканын билдирген. Жыл аягында Түштүк Кореянын соту Юн Сок Йолду камакка алууга ордер берген. Газада согушту токтотуу келишими кабыл алынгандан кийин жаш балдар ыйлады. Газанын тургундары палестиналык Хамас кыймылы менен Израилдин ортосунда ок атышпоо келишими жарыялангандан кийин көчөлөргө чыгышып, бири-бирин куттукташты. Шаардын борборунда миңдеген жарандар бири-бирин куттуктап, айрым жерлерде жаштар колдоруна Палестинанын мамлекеттик желегин көтөрүп, бийлеп ырдашкан. Массалык майрамдар Газа секторунун башка шаарларында, ошондой эле коңшулаш Ливандын борбору Бейрутта дагы болгон. ТРТ каналы Газа тилкесиндеги палестиналык балдардын Израиль менен Хамастын ортосунда ок атышпоо жана туткундарды алмашуу келишимине сүйүнгөн видеосун жарыялады. Анда жаш балдар сүйүнүчтөн көздөрүнө жаш алышкан. Буга чейин Хамас менен Израиль Газада ок атышпоо боюнча келишимге жетишкени кабарланган. Дохада болгон жолугушууда тараптар документтерге кол койгон келишим 3 этап менен ишке ашат жана 19 январдан тарта күчүнө кирет. Армения Орус элчисине нота тапшырды. Армениянын тышкы иштер министрлиги Орусиянын бул өлкөдөгү элчиси Сергей Капыркинге нота тапшырды. Министрлик мындай дипломатиялык кадамга 12 январда Россия 1 телеканалындагы Армениянын суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө каршы келген көрсөтүү негиз болгонун белгиледи. Вести недели программасынын алып баруучусу Дмитрий Киселевдин кайсыл сөздөрү Армениянын суверендүүлүгүнө шек келтиргени маалыматта белгиленген эмес. Берүүдөгү сюжеттердин бири Армения менен Азербайжандын мамилесине арналган. Киселев Ереван 3 тараптуу келишимдеги өзүнө жүктөлгөн милдеттенмелерге көңүл бурбай жатканын белгилеген. Ал Армения өкмөтүнүн Орусия менен байланыштан кайтып, Еврошаркетке кошулуу жарыянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун комментарийлеп, силердин тандооңор эч кандай жакшы нерсе менен бүтпөйт деген. 2024 жылдын башында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ишмердигине катышууну токтоторун билдирген. Ал эми 4 декабрда парламентте жасаган билдирүүсүндө Еревандын ЖКХуга кайтуусу мүмкүн болбой калганын айткан. Никол Пашинян Азербайжан тоолуу Карабакты көзөмөлгө алган кезде жана эки өлкө ортосунда чек ара сүйлөшүүлөрү оңой эмес болуп жаткан чакта ЖКХуга таяна албай койгонун бир нече жолу айткан. Өз кезегинде Москва Арменияны батышчыл позициясы үчүн айыптаган. Армениянын өкмөтү 9 январда Еврошаркетке кошулуу жарыянын баштоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырган. Булак Азаттык.
Израиль атышууну токтотуу жарыялангандан кийин дагы Газаны аткылады. Израиль атышууну токтотуу жарыялангандан кийин да Газаны аткылап 71 киши каза болду. Бул тууралуу РИА Новости палестиналык Ал-Акса телеканалына таянып билдирди. Атышууну токтотуу келишими жарыялангандан бери сионисттик баскынчылардын күчтөрү 71 кишини, анын ичинде 61 адамды Газа шаарында жок кылышты деген Газанын жарандык коргонуу өкүлү Махмуд Баса. Израиль бүгүн Хамасты макулдашууну бузду деп айыптап, келишимди бекитүүдөн баш тартты. Тель-Авив палестиналык кыймылдан келишимдин чоо жайын ортомчулар аркылуу ырастоону талап кылды. Ал эми Хамастын саясий бюросунун мүчөсү Иззат Ал-Ришк атышууну токтотуу келишимин жактай турганын белгилеген. Израиль менен Палестина ок атууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрдү баштоону макулдашкан. Тараптарга Катар, АКШ жана Египет ортомчулук кылган. Катар өкмөтүнүн башчысы жана тышкы иштер министри Мухаммед бин Абдурахман Аль-Тани билдиргендей, келишим 19 январда күчүнө кирет. Биринчи этапта 33 израилдик туткун, анын ичинде аскер кызматкерлери жана жарандар бошотулат. Жооп катары Израилден палестиналык туткундар чыгарылат. Келишимдин биринчи этабы 42 күнгө созулат. Анын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн Катар, Египет жана АКШ Каирде биргелешкен топ түзөт. Документтин шарты боюнча туткундарды бошотуу, Газа секторундагы Израилдин аскерлерин акырындан чыгаруу каралган.